Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн биз силер менен адабий окуу сабагынан Жамгырдан соң деген ырды окуп жаттайбыз. Балдар, сабакты баштаардан мурда силерге жамгырдын кантип кайда пайда болгонун жана кандай түрлөрү бар экендиги тууралуу айтып өтөйүн. Жаам бул жер бетине түшүүчү атмосфералык суу. Ал булуттан жана нымдуу абадан пайда болот. Булуттан жаам, ак жаам, нөшөр, өткүн түрүндө жаайт. Майда тамчылуу узакка жааган жаамгырды ак жаам дейбиз. Тамчы тез ылдамдык менен түшүп, катуу жааган жамгырды нөшөр деп айтабыз. Ал эми өткүн деп бат эле жаап өткөн жамгырды айтабыз. Балдар, дүйнө жүзүндө эң көп жаан жааган жер Гавайи аралы. Ал эми Перу, Чили, Сахара чөлдөрүндө бир нече жылдар бою жаан жаабай калышы да мүмкүн. Силерге берилген кызыктуу жана кыскача маалыматтар пайдалуу болду деп ишенем. Анда эмесе Жамгырдан соң деген ырды конт коюп угабыз. Жамгырдан соң. Сур булут жылы түнүрү. Күн нурун бизден жашырды. Куюмдап шамал ызалуу. Одургуп барып басылды. Жагымдуу жаздын жамгыры. Көнөктөп төктү шатырап. Күн нуру шоола жиберип. Булутту сүрүп качырат. Суу шинип дала гүлдөрү. Көркүнө чыгат буралып. Бөрсөйө түшкөн бүчүрдөн мөлтүрөйт тамчы кубанып. Сергиди жер да дем алып, ой тоосу жашыл тазарып, жагымдуу жаздын жытынан табият калды жашарып. Балдар, ыр-жаз мезгилиндеги жамгырдан кийинки табияттын кооздугун кандай сонун, мазмундуу, көркөмдүү сүрөттөп берген. Эми балдар, тапшырманы аткарабыз. Жамгырдан соң айлана кандай болуп калат? Сүрөттөп айтып бергиле. Ырды көркөм жатка айтып бересиңер. Саламатта калгыла.